Таза алтындан чырактан жасап чегип чыкты. Анын өзөгү, бутактары, күнчалары, мөмөчөлөрү жана гүлдөрү өзүнөн чыгарылып жасалды. Анын 2 капталынан 6 бутак чыгарылды. 3 бутагы 1 капталынан, 3 бутагы 2 капталынан чыгарылды. Bir бутагынан бадам гүлүнө окшогон 3 күнча, мөмөчө, гүлдөр, 2 бутактан да бадам гүлүнө окшогон 3 күнча, мөмөчө, гүлдөр чыгарылды. Чырактандан чыгып турган 6 бутактын баары так ушундай эле. Ал эми чырактандын өзөгүнөн да бадам гүлүнө окшогон 4 күнча, мөмөчө, гүлдөр чыгарылды. Өзүнөн чыгып турган 6 бутактын астынан мөмөчөлөр чыгарылды. Биринчи 2 бутактын астынан 1 мөмөчө, экинчи 2 бутактын астынан 1 мөмөчө, үчүнчү 2 бутактын астынан 1 мөмөчө чыгарылды. Мөмөчөлөр менен бутактары өзөктүн өзүнөн чыгарылып, бардыгы таза алтындан бир бүтүн болуп жасалып чегилди. Чырактандын 7 чырагын, кыпчуурун, табаларын таза алтындан жасады. Чырактанды жана анын буюмдарын 1 талант таза алтындан жасады. Жыпар жыттуу зат түтөтүлчү жайды 6 гана жыгачынан 4 бурчтуу кылып жасады. Анын узундугу 1 чыканак, туурасы 1 чыканак, бийиктиги 2 чыканак болду. Анын 4 бурчунан мүйүздөр чыгарылды. Анын өзүн, үстүн, капталдарын, мүйүздөрүн таза алтын менен каптады. Анын үстүн тегерете алтын таажы менен курчады. Таажынын астындагы 2 бурчуна 2 алтын шакек жасады. Шыргый салып көтөрүп жүрүү үчүн аларды 2 жагына жасады. Шыргыйларды 6 гана жыгачынан жасап, аларды алтын менен каптады. Майлоочу майды түтөтүү үчүн жыпар жыттуу таза заттарды аралашма жасаган адамдай кылдаттык менен жасады.